Aytağa vaat ettin, karalasın attın, tanrıcar karşın giygen, üstüğün çok aylarlar, canına canlan kılıç faydan kal, altın laydır çok oldu, edeceğim olduğunu da kurdun. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде кайрадан Кыргыз ааламы көрсөтүүсү. Буга чейин эгемендүүлүк алгандан кийинки алгачкы президентибиз Аскар Акаевич менен маегибиз жакында эле эфирге кетти. Бүгүн ошол саясий бийликтин эстафетасын колуна алып, андан кийин өлкөбүздү тагдырга жараша башкарган Курманбек Садыевич менен Минскиде жолугушуп отурабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакын арада жеңебиз өтүп кетти. Артык кайыр болсун, жакшылыктар болсун. Мына 13 жыл болуп калды, Минскиге келгениңизге дагы. Эмне иштер менен алек болуп атасыз? Мен 2010-жылкы төңкөрүштөн кийин эле айткам, мен саясаттан кеттим. Саясатка аралашпайм. Эч кайсы жерде. Бул жерде деле саясатка аралашпайм. Кыргызстандын деле саясатына киришпейм. Бирок алган билимим, тажрыйбамды балдарыма, неберелериме экономика жактан, өндүрүш жактан, бизнес жактан колума келишинче үйрөтүп, кеңешимди берип, мен ыраазымын, алар өзүнүн ордун табат деп толук ишенем. Мен уят кылбай тургандай болуп иштешип атат азыр, чоңоюп калгам. Мурдагы экс жетекчилердин ичинен сиз нукура өндүрүштөн келдиңиз да. Менимче ал ишти бул жерде деле таштабаган болушуңуз керек. Укканыбызга караганда ушул жерде дагы бир ишкана өндүрүш менен алектенип жүрөт деген маалыматтан улам сурап атканым да. Бул жерде болгон жанакы проектси, чоң бир проект ишке кирди. Кытай өкмөтүнүн каражатын берип, Кытай өкмөтү менен Беларусьтун өкмөтү келишим түзүп, ошол чоң проект, абдан чоң проект, келечеги да чоң. Дүйнөдө 4 гана комплекс ошондой бар. Самый современный технология менен. Ошого башталышында ошонун идеясын мен дагы бир 3-4 финансист, банкир, агроном, ушундай бир топ түзүп, башында идеологиясы биз бергенбиз. Азыр иштеп атат ал. Ошону анан өкмөткө биз сунуш кылып бердик, мондой бир көрбөйсүңөрбү, как бизнес план катарында. Анан калганын булар алып кеткен. Ал иштеп атат, ал жака биз эч кандай тиешебиз жок. Геосаясаттан баштагым келип атат, себеби дегенде бүгүнкү күндө дүйнөлөшүү процесси канчалык ыкчамдаган сайын жер шары бир чоң айылга эле окшоп калды да, тагдырлаш болуп калдык дегендей. Анан ошол акыркы жылдары Кыргызстандагы тез революциялардын болуп турушу деле ошол бүткүл дүйнөдөгү жүрүп аткан процесстер менен байланышып да кетип атат. Азыр Борбордук Азияда Кыргызстандын өзүнө жараша бир орду бар, кичи өлкө болгон менен суунун башы, геосаясий жайгашкан жери өзгөчө дегендей дүйнөлүк державалар кыскасы Кыргызстанга кайдыгер карабайт. Ошон үчүн дагы кээ бир жана саясий окуяларга түздөн түз сырттан таасир күчтүүрөөк болуп атат окшойт. Сиз кандай ойлойсуз деги ушул сиздин тагдырыңызга байланышкан революцияны алабызбы, мурдагысын кийинкисин алабызбы? Сырткы күчтөрдүн Кыргызстанга таасири канчалык, алардын кызыкчылыгы эмнеде деп ойлойсуз? Сырткы чоң мамлекеттердин кызыкчылыгы Борбордук Азияда орду бар. Анысы бар, аны эч ким тана албайт. Биринчиден, экинчиден Кыргызстанга кызыкчылыгын эмнеден кызыгат? Биринчиден биз суу башындабыз. Бизде көп ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, суунун башында болсоң өзүнчө бул рычаг. Ошондуктан биз баягы Камбарата ГЭСти, экини, бирди ошол максатта баштаганбыз. Биздин команда иштеп атканда. Андан башка эми азыркы мезгилде мындай саясатка ала турган болсок, бул жерде ачык айтканда азыр баягы орустар Россиянын спецоперациясы башталып элекке чейин дүйнөдө бир полярдуу дүйнө болчу, ачык айтканда. Америка менен Европа эмне десе бүттү эле. Азыр андай эмес уже.
Азыр мына Кытай, Россия, Индия, Иран, тиги африканский мамлекеттер, башкалар өзүнчө биригип, долларды кичине четтетип, улуттук валюталарга өтүп, бул деген абдан жакшы көрүнүш болуп атат. Демек, дүйнөдө бир гана кожоюн болбой, биз айткандай болот дебей. Биякта да силерден башка да өлкөлөр бар. Экинчи топ, мүмкүн дагы үчүнчү топ чыгат. Бул эң жакшы окуялар болуп атат, ачык айтканда. Эсиңизде да баягы союз куралып атканын алдында бир тараптан ошол учурда эле англичандардын таасири болгон, ошол эле Россиянын чалгындары бир мезгилде. Ошол кайсы бир деңгээлде азыр деле уланып атат да, батыш чыгыш, анан жакынкы биздин Кытай, Россия державасынын биздин өлкөгө болгон өзүнүн таасирин кармап туруу кызыкчылыгы да. Туура. Ушул маселеге келгенде Кыргызстан кандай позицияны алыш керек? Кыргызстан биринчи. Мүмкүн сиздин жанагы учурдагы революциянын болуп кетиши дагы ушундан улам келип чыккан жокпу деп атам да, тамыры. Кайсы жылдагы? Сиздин 2010 жылды мен революция деп эсептебейм. Мамлекеттик болгон окуя жөнүндө ушундан баштайлычы. Куралдуу төңкөрүш болду. Себеби эмнеден болду деп ойлойсуз да? Себеби мына айта турган болсок, экономикалык жактан эч кандай себеп жок. Бул биринчи айткым, мына белекке тары сага китепти ала келдим. Азыр экономика жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздин учурда элдин жашоо турмушу жакшырганы көз көрүнө болуп, бюджет 3-4 эсеге өскөн экен. Эмне себеп болду анда революция болушуна? Саясий. Только саясий себеп. Только саясий себеп. Кыргызстан, эми ачык айтканда, мен мамлекет башчысы болуп келгенде биринчи ирет коңшулар менен мамилени жакшы түзгөм. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай. Ушу 4 өлкө менен айткам, коңшулар менен жакшы болушубуз керек. Ушулар менен эң биринчи. Кичинекей өлкөбүз. Андан кийин Кыргызстан ОДКБга киргенден кийин сөзсүз ОДК мүчөлөрү менен жакшы болушубуз керек. Ал деле орду чен эле ошондой болчу. Кийин уже мына төңкөрүштөн кийин Евразес болду. Азыр Кыргызстан Евразеске да мүчө. Ар кандай мамлекеттердин курамына киргенден кийин ошондой союздарга ошону толук пайдаланыш керек. Аны үчүн бул жерде бир гана Кыргызстандын президенти менен өкмөт жана башка эмес, элчилерибиз жакшы иштеш керек. Сиз ички саясатта, экономикага өндүрүштүн адамы болгондон кийин жашоо турмушту оңдоого өзүңүздүн убактыңыздын көбүн бөлдүңүз жана андан натыйжа чыкты. Бирок өзүңүз айтмакчы, биздин сырткы чоң саясаттагы оюндарга мүмкүн сиз анчейин маани бербей да койгон учуруңуз да болгон окшойт деп ойлойм да азыр. Туура эле. Кээ бир мамлекет башчыларын тоготпой да койгом. Андай да бар. Анда мезгилдин таразасына коелу. Эми ошол сиздин учурдагы экономика тармагында өсүш болгондугун цифралар айтып атат, мезгил көрсөтүп атат. Жөнөкөй эле элдин жашоо турмушу оңоло баштагандыгын көрүүгө болот эле ошол мезгилде да. Анан ушул сиздин ошол мезгилдеги экономикалык саясатыңыздын негизги жанагы мындай философиясы, багыты кандай багыт менен жүргүзүлдү жана сиз ошол мезгилге бүгүнкү күн менен караганыңызда кандай баа берет элеңиз? Кийинки келген бийлик бизде мураскерлик жетишпей атпайбы? Мурдагы жасаганды кийинкиси улап кетмей жок. Кээде жакшысы болсо албетте өздөрүнө мындай менчиктеп присвоить этип алмайын бар бирок. Мен көрдүм аны. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Эң негизги биз бийликке келгенде мен команда менен. Команда деген президент, өкмөт, парламент, губернаторлор, акимдер. Ушун бардыгын мен ойлойм бир команда болуш керек. Эми өкмөт парламенттики башкача. Анын табигаты башка, милдеттери башка, бирок негизи аткаруу бийлигинде болгон мына ушулар команда. Президент менен өкмөт, жергиликтүү бийликтин башчылары. Биз эмнеден баштадык? Биз биринчиден налогторду түшүргөнбүз. Мына киреше налог прибыльды 20-дан 10-га түшүргөнбүз. НДС бул абдан бюджеттин структурасында НДСтен налог түшкөн абдан чоң. Аны 20-дан 12-ге түшүргөнбүз. Подоходныйды 20-дан 10-га түшүрдүк. Жер налогтордун опчо түшүрүп салганбыз. МЧС, ЧС деген налогторду таптакыр жок кылганбыз. Ушуга келиш үчүн абдан чоң эмгек кеткен. Мына азыр мен эгерде жаңылышпасам, ошол сүйлөшүү жүрүп атканда МВФ же Семей дүйнөлүк банк, Марат Султанов бар болчу, анан Улуттук банк Марат Алапаев болсо керек.
ушундай жолго биз барышыбыз керек десек, тигилер каршы болуп туруп алды да. Жок, анда силер бюджетиңе толбой калат. Не только экономика өспөйт, бюджетиңе толбой калса кантип төлөйсүңөр деп көгөрүп туруп алган. Мен унчукпай отурдум. Булар бири-бири менен талашып тартышып, анан чыдабай туруп айттым. Бул жерде ким президент? Кыргызстанда. Мен президентмин дедим. Жанакы өкүлдөрү унчукпай туруп калды. Мен айттым, биз кандай десек ошондой, биз ушуга барабыз дегем. Мына турмуш көрсөттү. Биз 2 эсе налогторду түшүрүп, бюджетти мына 3 эседен ашык толтурдук. Бул реалдуу болгон иш. Бул бирөөнүн диссертациясы эмес. ГЭС курулуп баштады эле ошондо. Камбарата 2. Мына Камбарата 2-ни курганда, мощностью кубаттуулугу 120 мегаватт, 1 киловатт сааттын себестоимосу өздүк наркы 15 тиын. Эмне үчүн мындай болгон? Себеп дегенде аз каражат менен бүтүргөнбүз. Жанакы направленный взрыв дегенге бизге Россия жакшы жардам берген. Россиянын өкүлдөрү, специалисттери жакшы жардам берген. Андай взрыв бүгүнкү күнгө мен мына анча-мынча карап турам, СНГде да эмес, дүйнөдө угуп элекмин. Ушундай бир направленный взрыв дейт. Бир взрыв менен тоону көчүрүп, дарыяны тосуп бууп коюшка. Чыгым минимальный болбодубу? Ошондуктан электр энергиянын баасы да төмөн болмок. Камбарата 2-нин өздүк наркы 15 тиын. А Камбарата 1-ге мен Медведев анда президент болуп сүйлөшкөндө. Эмне үчүн мен Россия менен барган бул келишимге? Алар сууга кызыктар эмес. Кызыктар эмес. Биз Медведев менен сүйлөшкөндө, ошол Камбарата 1-ди бүтүрүшүн проекттин баасы 1,7 миллиард доллар болчу. Анан ал киши айтып калды, көрөңүздөр, хорошо, ошо каражатты биз берелик. А биздин үлүшүбүз канча болот? Мен айттым, 50/50. Жок дейт, ал айтат. Кыргызстандыкы 49 болсун, биздики 51. Акчаны биз берип атпайбыз. Мен айттым, туура дедим, Дмитрий Анатольевич. Акча силердики, бирок жер биздики, суу биздики. Биздики дедим бул. Акыры көндү ал киши 50/50 деп. Кийин мана Атамбаевдин бийлиги келгенден кийин булар келишим түзүп алыптыр. 3,5 миллиард долларга дейт. 3,5 миллиард долларга эгерде ошол проектти бүтүрө турган болсо, ошол Камбарата 1-де өндүрүлгөн электр энергиянын баасы 1 киловатт саатка 500 сом болот. 500 сом, 1 киловатт саат 500 сомго ким алат ал электр энергияны? И болгондо дагы Кыргызстандын үлүшүн 25%га түшүрүп, Россиянын үлүшүн 75-ге көтөргөн. Бул чыккынчылык да. Датка Кемин проектиси да сиздин учурда болду беле? Ооба. Датка Кемин линия электропередач 500, подстанция Датка, Кемин подстанциясы бардыгы биз иштеп аткан мезгилде проектлерге кол коюп, финансы маселелери чечилип, технический экспертизадан өтүп, экологический экспертизадан өтүп, баарын өтүп, кээ бири уже башталган маселелер бүт чечилгенден кийин, андан кийин булар барып Буну да тактап коюш керек, эмгекти туура баалап айтыш керек дегенде. Жанагы Бишкек тесттен бир топ маселелер чыкпадыбы? Ал кандай болгон? Ал болгондо аны как раз Бишкек тесттин ошондо канча 150 миллион долларга экен, азыр эсиме чыгып калды. Ошого 2 эсеге азды келишим түзүлгөн. 2 эсе ал болгон. А булар аны 2 эседен бирок аягы жарылуу менен бүтпөдүбү? Эми бул мындай да, Кадырали. Кептин баары ошо сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт? Кандай команда сүйлөшөт? Ошондой келишимдерди бир киши барып чечип келе албайт. Командасы менен барат. Ошол командада финансист болуш керек, юрист болуш керек, экономист болуш керек, жана башкалар. Бизнести түшүнгөндөр. Анан берки жак менен дал келе турган жеңгелди сүйлөшүш керек да. Анан каяктагы ишин жакшы билбегендерди составка өкмөттүн курамына киргизип алып, барып тигилер эмне десе ооба деп келе берсе, анан ошо Камбарата тести кандай кылды, ошондой болот. Камбарата 1-де мен айтып атканым жакшы көтөрдүм бул маселени. Камбарата 1 менен абдан абайлаш керек. Бул эми баалар өстү анчалык деңгээлде эмес да. Анда ал дагы ошол Камбарата 1-де бул Атамбаевдин өкмөтү эмне кылган? Качан Кыргызстандын үлүшү көбөйөт? Качан тиги Россия өз кредитин кайтарса? Жанакы себестоимость ал эч качан кайтарылбайт ал кредит. Демек бул орустардын менчиги болуп калат, 70%, 75% аларга өтсө. Бул просто мамлекет үчүн чыккынчылык түшүнгөндөргө. Сиздин учуруңузда кум төргө мамилеңиз кандай болду? Кум төргө ачык айтканда мен жаңы келгенде эле кызыктым биринчиден. Кандай болгон, эмне болгон карасак,
адистер менен сүйлөшүп, ачык эле айтышты, курбек, бул межправительственный международный келишим, муну бузуш практически невозможно. Бирок аракет кылсак болобу дедим. Анда да айтышты мага, чоң тополоң болот, эл аралык скандал болот, тигиндей мындай болот. Шу керек азыр эми кызматка президент болуп баштап атканда. Мен ойлодум, туура азыр кое туралычы. Ошондо бүгүнкү күн кандай, биз кандай абалда Кумтөрдү кабыл алдык? Биз Кумтөрдү кабыл алганда, биздин команда, Кыргызстандын үлүшү 16% гана калган. 17%-ын, акыркы Кыргызстандын 17% акциясын Танаевдин өкмөтү жаңы жылдын астына сатып жиберген 85-86 миллион долларга. Бүттү. Биз келгенде, ачык айтканда, Кумтөр, орусча айтканда, как разбитый корыто болчу да. Болгону 16% акциябыз калган. 5 жылдын ичинде. И биз ошол 16%тен 33-кө көтөрдүк биздин долябызды. Жанакы 86-85 миллион доллардык киреше 1 миллиард 750 миллион долларга чыккан Кыргыздын акциясы. Демек 5 жылда Кыргызстандын үлүшү 85 миллиондон 1 миллиард 750 миллион долларга көтөргөнбүз. Атамбаевдин өкмөтү келгенден кийин акциялардын баасын 350 миллион долларга түшүрүп салды. То есть бир эле ушул Кумтөрдөн Бакиевди Атамбаев алмаштырып, ачык айтканда, бир эле ушул проект менен Кыргызстан 1,5 миллиард доллар зыян тарткан. Бир гана ушул проект боюнча. Аскар Акаевич менен болгон маекте ушул баягы менчиктештирүү процессинин жүргөнү боюнча суроолорду берип жатып, жообунда айтты эле да, ал ошол бир жагынан ошол мезгилдин саясаты ошондой болду, ошол эле мезгилде бир топ башаламан кетип калган жагы да болгондугун да кабыл алды да баары бир. Эми сизге Кыргызстан 10-жылы кандай болсо ошо боюнча кабыл алдыңыз да? Экономикалык жанагы бир топ оор болчу дегендей. Азыр сиз мынакей Белоруссияда жашап атасыз. Бул жерде Союздан бөлүнүп кеткен республикалардын ичинен баягы бар байлыгын көп талкалабай андан ары өнүктүрүп аткан өлкөгө кирет Белоруссия, туурабы? Негизи сиз бүгүнкү көз караш менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн эмнелерге маани бериш керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм, эгерде мына буга чейин өзүм өндүрүшчү катарында экономика менен өндүрүшкө көп көңүл буруп, ошо жакты бизнеске, ушул бизнесмендерди колдоп, ушул жак туура жол. Бирок бүгүнкү эл аралык болуп аткан абалга карап, мен биринчи орунга идеологияны коет элем. Идеология менен билимди. Билимди. Эгерде мына эмнелер болуп атат айнен-айын. Мындай Кыргызстанда гейлердин парады болду деп уктум. Бул эмне деген шондук? Түшүнгө кирбеген нерсе. Демек, биздин улуттук идеологиябыз негизинде билим, андан кийин экономика, андан кийин саясат. Туура, мен ошо Аскар Акаевич менен болгон маекте да ошону айттым. Элден сурабай туруп эле ачык либералдык коом деген жолго кетип калды сиздин учуруңузда. Улуттук иденттүүлүк деген бул илим да, ар бир эл өзүнүн табиятынан чыгыш керек да. Десем ошол жерде дагы кабыл алды. Чындыгында ошого анча маани берилбеген дегенчи. Мына сиз бүгүн да ушуну айтып атасыз. Өзүңүз өндүрүшчү болуп турсаңыз дагы, билим, руханиятка маани бериш керек деп атканыңыз бул өтө маанилүү. Мен ошол тармактын кишиси катары бүгүнкү мына айтып аткан оюңузга мен да кошулам. Анда ушул темага өтөлү. Негизи коомдо адилеттик биринчи. Анан илим, билим, руханият, улуттук өнүгүү багыты элдин өзүнүн табиятына ылайык болсо анан өнүгөт экен да. Мына Кытайдын мисалын алалы, Япондун мисалын алалы. Ал тургай ушул жерде деле ошондой Европанын ортосунда немистер менен англичандар деле өздөрүнүн мурда келаткан эле негизги өзөктүү баалуулуктарына таянып эле кетип атат. Биз болсо улам бир батыштын, бир чыгыштын өлкөлөрүн туурайбыз деп отуруп, туташ кириске кептелип отурабыз да. Адилеттик жөнүндө сөз болуп калды да. Сизди сырттан соттоо болду да. Туура. Чакырылдыңызбы, адвокат алдыңызбы, ал кандай өттү? Эми ачык айтканда, мен мисалы үчүн башкы прокурор Курманкул Зулушевду укук коргоо системасында тажрыйбалуу адис катары билем. Тажрыйбалуу, өз ишин жакшы билген адис катары билем. Өткөндө угуп калдым,
Бакиевдин духу болсо келбейби, келип мындай бир суракка жооп бербейт. Мени айыптоо маселе боюнча эң чоң катачылык кетирген кылмыш жаза кодексин бир нече беренелердин бузуу менен болгон. Ошого карабастан ишти сотко өткөрүп, сотко жиберип, соттоп салышты. Бул бирөө келип бир сурап койбоду да. Атайын бул жака тергөөчүлөр сизге келип да сураган жокпу? Бирөө келип сурап койбоду да. Кандай болду 7 апрель? Сот жүрүп атканда сиз адвокат жөнөтө алдыңызбы? Каякта? Менден адвокат эч ким болгон жок. Чыныгы сырттан соттоо болуп отурбайбы? Өздөрү адвокатты назначить этип, баарын өздөрү чечип, өздөрү токуп дегенде чечим чыгарып койгон. Бул деген анда бул кызык прецедент болуп атат. Сиз өзүңүздүн укугуңузду мындан ары кандайча коргоо ишке ашырайын деп атасыз да? Биринчиден мен толук ишенем. Мына экс-президенттер, мурдагы жетекчилер жөнүндө сөз кыла турган болсок, Аскар Акаевдин маселеси да бир жаңсыл болуп баратат. Эгерде соттош керек болсо ошо башынан башташ керек эле, башынан аягына дегендей да. А сиздин учурдагы мынакей баятан бери сөз кылып атасыз. Сөз болуп атат, жасаган ишиңиз, тарыхтагы изиңиз жөнүндө. Негизи бир юридикалык соттук өкүм чыгарыш үчүн ал туш тарабынан бардык кырынан изилдениш керек эле да. Туура. Мындан аркы кадамыңыз кандай болот? Менин жеке оюм ушундай да, адилеттүүлүк үчүн, мисалы үчүн, мен адвокат жалдайын. Өзүм адвокат жалдайын. Ошол киши барып бүт иштер менен таанышсын. Мен укканыма караганда, мага бир экономический, кандайдыр бир саясат, экономика жактан эч кандай уголовный иш жок. Мага негизи биринчи ушул ак үйдүн астында каза болгон балдардын ошо негизинен соттолдуңуз деп атышат. Ал таанышсын. Андан кийин мен бир мисал келтирейин. Биз Лондондун сотуна катышканбыз ушул жерден. Лондондун сотуна биздин үстүбүздөн бир арыз жазып, ушундай заказное убийствого текшеси бар деп, видео связь аркылуу онлайн биз катыштык. Сотту жеңип чыктык. Менден кийин балам Марат катышты. Жанакы арыз жазганга айып пул салышты. Кыргызстандын прокурору Исмаилов бекен, Исраилов иш кылып ушундай бир прокурорго Лондондун соту өзүнүн немесин жазыптыр. Сиз бул ишке предвзятое отношение кылгансыз. Кандайдыр бир кызыкчылыкты, бир жактык көз караш менен иш козгогонсуз деп. Уят болуп калышты. Мен айтып атам, азыр ушундай өткөрөлүк процессин. Мен ушул жерден туруп катышайын. Ачык сот процесси болсун. Кыргызстанда судьялар, прокурор, башкалар баары катышам дегендер баары турсун. Мен катышайын. Кадыр эле. 2010 жылы төңкөрүштөн кийин 7 апрелде, 8 апрелде мен Ошко Жалал-Абадка барганда эле айтканмын. Международный расследование кылайлык. Ошол жерде 9 күн жүргөндө мен толук ишенгенмин. Бул төңкөрүштү тышкы мамлекеттин жардамы менен болгон. Демек, буну түбүнөн изилдеш керек болуп атат да. Жанагы революциянын учурунда каза болгондордун ата-энелерине ушул эфир аркылуу дагы терең кайгыруу менен дагы бир жолу көңүл айтабыз. Бирок эми ал сиз айтмакчы Кыргызстандын ички сырткы саясатынан улам болгон элди көтөрүлүштөгү кан төгүү болду да. Бирок сиздин ошол учурдагы өлкө башчысы катары моралдыктагы азыр ошол жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Ошондо балдардын жанагы реанимацияга түшкөн балдардагы абалды докторлор айтып, кошумча бир ар кандай ичимдиктерди ичкендиги жөнүндө да эл ичинде сөздөр болуп атпайбы? Психотропный веществолор табылган канында. Демек атайын эле жасалган саясат болгон го деген. Эмесе Кадыр Али, эмесе ошо балдар келесо эмес да. Нормалдуу абагында болсо, эгерде көкөрөктөрүн ачып мына аткыла деп барып колуна курал алып, БТРди захват кылып, кадимкидей эле штурм болгондо ак үйгө. Жөн эле көчөдө туруп тарсылдатып асманга аткан эмес да алар. Кадимкидей штурм болгондо мен өзүмдүн кабинетимен чыгып, берки проспектке чыккан кабинетке барып карап турдум да. Демек үчүнчү күчтөр иштеген да болду. Сөзсүз. Анан снайперлер жөнүндө сөз болду эле жерде. Эми аларды Бекназаров айткан, ал Бекназаров кийин айтты, кийин унчукпай калды. Кайдагы снайперлер?
Мен жанакы журналист Рысбек Өміржақовтың китебинин бір үзүндүсүн окуп калдым. Каза болгон балдардан бир да ошол жерде каза болгон балдар ак үйдү коргогондордун куралынан өлгөн жок деп экспертиза чыгарып атат. Бул эмнени айтат? Демек, изилдеш керек да муну. Эмне үчүн ошо балдар кайсыл куралдан ким атты, эмне үчүн ушуну териштирбейт? Себеп дегенде буга эч ким кызыктар эмес. Биринчиден, убактылык өкмөттүн мүчөлөрү бар ошол жерде. Алар, видимо, чоң күч экен азыркыга чейин. Эгерде алар мындай бир деңгээли төмөндөп кеткен болсо, башка сөз. Демек, ал чоң күч экен. Эмге чейин буга жол бербей жатпайбы? Демек, артында турган күч азыркыга чейин ага кызыктар эмес деген сөз. Бар да. Эмесе логичный суроо да. Каза болгондор, ошо ак үйдү коргогондордун мынтыгынан каза болбосо, анда ким ошо балдарды атты? Кайсы оружиеден алар көз жумду? Эми сиздин ошол мезгилдеги жетекчи президент болуп турганыңыз, анан ошол көтөрүлүштөн кийинки окуяларга байланыштуу эл ичинде айтылып жүргөн маселелердеги суроолорду бере кетейин да. Ошол революциядан кийин кайсы бир кыргыз мамлекетине тиешелүү мүлк которулуппу, атайын ташылыппы, бир эле сизге эмес, ал Аскар Акаевичке да айтып жүрөт да, чыгарылып кеткен деген дагы пикирлер бар да. Мына мен бул жерге келгенде канчадан кийин, бир айга жетпейби экен, бир айдын ичинде угуп калдым. Россиядан бөлүнгөн $300 миллион кредитти алып чыгып кетти деп. Ал аяктан чыкты. Бишкектен чыкпады бу. Кече жакында эле башка улуттук банктын төрагасын дайындап атканда ошол киши өзү чыгып сүйлөдү го. Ал да мен орун басар элем дейт. Ошол акча толук банкта болчу деп. Ал киши төңкөрүш 7 апрелде болуп атса, ал 9-унда, 10-унда ошондо интервью берген. Сразу кызматтан алып салыштан. Ага депутаттар суроо берди, ай сиз мына улуттук банкта ошол мезгилде төрагасын орун басар болгон экенсиз. Ушул акча кайда эле десе, ачык эле айтты. Кыргызстанда болчу. Анан да бир маселе, сиздин учурда мындай буйрутма өлүмдөрдүн болгондугу жөнүндө да көп айтылат да. 2005-жылы болсо керек. Раматылык болуп кетти, Эркинбаев Байоман, Сурабалдиев, дагы депутат бар эле, тиги СИЗОго барганда атып салышты. Мен анан тиги анда Таштемир Сыдыгалиевич болсо, Айтбаев болсо керек, КНБны чакырып сурадым. Бул эмне болуп атат дедим. Айтыңызчы. Бул дедим жөнөкөй эмес, булар депутат. Мен сөз как президент катары сөз көзөмөл калышым керек. Аламын муну териштиргиле жакшы. Эмне дедим, кийин келип айткан, Коношевич, бул чисто өздөрүнүн внутренний разборкасы деди. Мунун булагы наркотик деди. Бул азаматтар наркотик менен аралашкан, бизнеси ошо жактан, булар бизнести бөлө албай бири-бири менен болгон окуя. Саясатка эч кандай тиешеси жок. Режиссер агабыз Доронбек Садырбаев трибунадан айткан, ай, бул бийлик мына келдиңер, кандуу болуп атасыңар, антып атат, өлтүрүп атат деп. Айнанай, бул дүйнөдө бизнеске келгенде, криминалга келгенде, азыр ошолорду соттогон чечим чыгарган сот прокурорлор иштеп атса керек, судьялар ага толук айтса болот. Акматбаевдин энеси тиги түрмөдөн каза болуп атпайбы? Ушуга байланыштуу маселеге келгенде эл ичинде Феликс Шаршембаевдин да аралашкандыгы жөнүндө айтылат да. Сиздин ой кандай ушул боюнча? Билбейм, Феликс Шаршембаев ага канчалык деңгээлде аралашкан, аралашпаган, бирок эл ичиндеги сөз. Ким билет? Мен мисалы үчүн айта албайм. Аскар Акаевдин учурундагы үй бүлөлүк башкаруу кандайдыр бир салтка айланып, ал сиздин учурда дагы улантылгандыгы жөнүндө айтылат. Буга кандай жообуңуз? Эми үй бүлөлүк жөнүндө айта турган болсом, мен Раматылык, мен Жусупты айтайын, иним, менден кийинки. Мен Көкжанакта директор болуп жүргөндө, Жусуп Жалал Абадта горком партиянын өзүнчө калыптанып калган жетекчи. Орг отделдин башчысы болуп иштеген. Орг отделдин жетекчиси деген бул горком секретарынан кийинки адам. Өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Каныбек андан кийинки ал мугалим.
айыл өкмөт болуп, эл шайлап 2 жолу айыл өкмөт болду. Жаныш. Эми Жаныш Акаевдин мезгилинде иштеген. Баткен окуясына катышып, почетный грамота алган президенттин колунан Жаныш. Аны мен көчөдөн алып келип эле коюп койгон жокмун. Тиги балам Марат КНБда иштеген. 4-курстан кийин практиканы КНБда өткөн. Ошондо бүткөндөн кийин тергөөчү болуп иштеди. Оперативный кызматта иштеди. Альфага өттү. Альфадан курсун бүткөндөн кийин Баткен окуясы башталып, алда Баткенге кат биринчилерден барып таштады Маратты. Сиз дагы ошол бир заводдун директорунан баштап, район акими, губернатор, андан кийин өкмөт башы, президент. Мындайча айтканда сиз бийликке кандайдыр бир естественный табигый жол менен келиптирсиз да. Кудай сизге чоң зоболооңузду бийик кылган экен. Ошо бийликте чоң бир дөөлөттө ошону толук кандуу мамлекеттеги улуттук кызыкчылыкка иштеттим деп бүгүн толук кандуу айта аласызбы? Же сиздин өзүңүздөн да бир кеткен кемчиликтер болдубу? Эми кемчилдик кетирбеген адам бул дүйнөдө жок. Сөзсүз бар. Бирок колумду көкөрөгөмө коюп, өзүң айткандай, мисал үчүн Көк Жаңакта завод директору болуп иштедим 5 жыл. Чоң эмес кичинекей завод 500ге жакын киши иштейт. Эски завод бар эле, кийин мен баргандан кийин дагы жаңы завод курдук Черемушкеде. Ошол заводду мен мактанып атат деп ойлошто мүмкүн 5-чи жылга алып барып атканда биринчи секретарь горком партиясына айткан: "Курманбек, эгерде ушул көрсөтүшкө чыксаң, мен герой Сострудага представление берем" деген. Ушу даражага көтөргөм. Директор завод болуп турганда. Андан кийин Тогуз-Тороодо аким болуп иштеп атканда. Тогуз-Тороодо аким эми алыскы тоолуу район. Катаал. Климаттык шарты оор. Бирок ал жака дайыма акимдерди кимди койчу эле? Зоотехник, ветеринар, ветврачуларды. Өндүрүштөн барган промышленник мен элем. Мен барганда эле эмне кылдым? Районду ачык айтканда айыл чарбанда жакшы түшүнбөйт элем анда. Эмне кылдым? Биринчи комбинатка бардым. Комбинат Кыргыз алтынга ишке махмал комбинат. Комбинатка барып, карьерден баштап складка чейин бүт технологиясы менен басып жүрүп, таанышып чыктым. Андан кийин финансия абалын тааныштым. Анда Сарыгулов Дастан Исламович Кыргыз алтынын президенти болчу. Мен легендарный парламентте депутат элем. Анан айттым бир күнү, Дастан Исламович дедим, жумушчулар казармандан, вахтовка менен да келгендер болот. Бирок дедим, экология бузулуп атат. Эмне үчүн налог төлөбөйт бул Кыргыз алтын дедим районго. Районго, местный налог. Немеге төлөйт? Республиканскийге төлөйт, областный бюджетке түшөт акча жалап аткан. А бизге жок дедим. Бул туура эмес. Ал экөөбүз бир таанышканда эле абдан жакын болуп кеткенбиз Дастан Исламович. Кийин сиздин учурда мамлекет катчы болду? Ошол. Себеп дегенде экөөбүздүн көндүрүштү жакшы түшүнгөн, сыйлаган кишилер да. Анан ал да колдоду. Кийин налогду бөлдүк, районго түшкөн налог. Эми район кичинекей да. Эми ачык айтканда акча райондо уши-крыши болуп атты. Облус советтин төрагасы жалап атат, Тагайев Абджапар. Мага звонить этчи эле районго. Курманбек Салиевич, пенсия бере албай атабыз. Жардам керек деп. Жардам берип турбайсызбы 1-2 миллион деп. Макул деп район ошол жака жардам берчү элек. Жолдорду оңдодук, башка. Мына бул баягы колду көкөркө коюп дегендей иштердин бири. Директорлук, заводдук, районду башкарган. Мен Тогуз-Тороодон элин 1000 мерте ыраазымын. Кыргызча сүйлөткөндө мен ошолор болду. Барганда иш кагаз бүт мамлекеттик тил деген. А мен эми өмүр бою өндүрүштө орусча, орус мектеп, институт, армия бүт ошондуктан мектепте деле орусча окуганбыз да. 9 жыл акыркы кыргызча 10 класста кыргызча окугам. Тогуз-Тороолуктар үйрөттү. А мен ыраазымын, 2 кышын өткөрдүм Тогуз-Тороодо, 3 жыл иштеп. Өкмөткө келгенде сиз ушу мамлекеттик башкарууга даярдык сыяктуу болду окшойт. Мен билбейм. Мен мындай болуп калды. Тогуз-Тороодон кийин эле мен акимчиликтен, аким болуп иштегенден кийин эле мамлекеттик мүлк фондуна Муралиев төрага болчу, зам кылып жөнөтүштү. Анда анын замы статусу министр менен бирдей болчу. А мен барып 3 ай иштегенден кийин кетип калгам. Себеп дегенде жашай турган үйүм деле жок болчу анда Бишкекте. Анан ачык айтканда карасам, мага бул иштин жан дүйнөңүзгө туура келген жок. Жакпады да, жакпады мүлк фондусун. Койчу дедим. Анан как раз Жалал Абадта облус совет губернатордун ордуну бош экен. Анан мага айтышты,
барасызбы? Айттым, с удовольствием барам дедим. Ал мага жакын. Эл менен иштеген, өндүрүшкө жакын болом деп. Ан биринчи зам болуп кеткем Жалал Абадка. Андан кийин кайра губернатор болуп Жалал Абадта. Анан Чүйгө келдим губернатор болуп. 4 жыл иштедим Чүйдө. Сиздин учурда ынтымак курултайы деген бир чоң иш-чара өттү. Ал жерде чын айтыш керек, бир топ маселелер ачык айтылды. Ошол эле учурдагы жана Исмаил Сакка байланышкан, жана коммуналдык төлөөгө байланышкан, жана башка да. Мүмкүн ошонун жүрүшүндө эле курултайдын чечимине таянып туруп, бир негизги 3-4 маселени чечип койсоңуз, революция деле болбойт беле дегенде ой кетет да менде. Биринчиден, кандыралы, Исмаил Исаков саясатчы катары анчалык бийик деңгээлде эмес, ал үчүн төңкөрүш болуш үчүн. Андай саясатчылар Кыргызстанда толуп атат. Себептерди билганча. Ал Исмаил Исаковтай саясатчылар Кыргызстанда толуп атат. Бул бир. Экинчиден, жана өзүң да айттың, экономикалык жактан эч кандай негиз жок эле. Мен ушуга дагы бир тактап коеюнчу. Экономикалык жактан деген могу китепти сага белек катарында алып келдим. Бир эле көрсөткүч. Мына калктын банктагы акча каражаттары. 2004 жылы Акаев деп турат. 2 миллиард 243 миллион сом. Калктын акчасы банктагы. 2009-2010 5 жылдан кийин 11 миллиард 747 миллион, 11 миллиард 800 миллион, 524%га өсүп атат. Эми экономикалык жактан катаал эмес, кайра алдыга өнүгүү болуп аткан мезгил эле. Качан акчаны эл банкка алып барат адамдар? Окатынан ашып калса алып барабы? Кийим кечестен. Мына 5 эсе 524%га өсүп атат 5 жылдын ичинде. Бул экономический көрсөткүч да. Анан эми айнанай жанакы курулган мектептер, жолдор, магистралдуу жолдор, могу ошондо сизде айтайын деген бир тарыхый мүмкүнчүлүк болду. Ошол жерде кээ бир проблемалар айтылды да. Ошону мүмкүн чечсеңиз баягы маселени анда жеңилдетет белеңиз дегеним да. Менимче бул жерде кичине немерээк. Ал деле орду бар анда эле, сөзсүз. Сөзсүз эч кайсы бир мамлекетте толук проблемасы жок, же хотя бы мындай ушунчалык шарты жакшы деген мамлекеттер өтө эле аз, ачык айтканда. Мына силер өткөргөн курултайды деле мен угуп калдым. Айнан айын канча маселе көтөрүлдү. Бирок бул жерде мындай да, Кадырали. Мен ушул могу тепкичтердин баарын өткөн киши катары айтып коеюн. Райондун жетекчиси, областтын жетекчилерине 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде баа бериш керек. Сразу билинет. Ордундабы, жокпу? 1 жыл, 1,5 жыл, ашып барса 1,5 жыл. Райондун акими, областтын губернатору. Ушу 1 жыл, 1,5 жыл ичинде өзгөрүү болбосо, жакшы өнүгүү кетириш керек, алмаштырыш керек кармабайларды. Кандай гана жетекчи болбосун, бааны ошо жетекчиге бериштен мурун караш керек. Ошо киши кызматка келгенде, район болобу, область болобу, мекеме болобу, мамлекет болобу? Мамлекет болуп. Абал кандай эле? Кеткенден кийин абал кандай? Кооз сүйлөгөн саясатчылар Кыргызстанда монча азыр. Айнан айын. Оозу менен уксаң, ораторлор шунчалык күчтүү, шунчалык кооз сүйлөгөн, тим эле баарын бүтүрүп салат. Адамдарга бааны бериш керек сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишине карата. Ошо сиз курултай институтуна көзүңүз түз үчүн ошо ынтымак курултайын өткөрдүңүз да. Негизи эле бул өзү дүйнөлүк практикада мына азыр биз Белоруссияда турабыз. Бүткүл Белоруссия жыйынын азыр мыйзамдаштырып, Конституцияга киргизип ордуна коюп атат. Бул курултайдын эле өзү. Кытайдагы бүткүл Кытай жыйыны ВСНП деле курултайдын өзү мисалы да. Биздин ата-бабаларыбыз деле илгери хан шайлаганда курултайды эле чечкен. Мисалы, биз эми Конституцияга курултайды тарыхый статусу менен киргизе алган жокпуз, бирок коомдук институт катары кирди. Бу да жаман эмес. Азыр мыйзамын кабыл алуу процесси жүрүп атат. Ушул боюнча пикириңизде? Мен курултай институтун колдойм, толук колдойм. Себеп дегенде, мына өзүм көп жыл эл менен иштеген жетекчи катары, бул керек. Кыргызстанга керек. Ордун туура табыш керек. Керек. Себеп дегенде кээ бири айтышы мүмкүн, мына парламент турбайбы? Парламент турат. Мыйзам чыгарыш керек, саясий иштер бар, башкалар бар и так далее, и так далее. Бирок жанакы Кыргызстан эмне кылыш керек дегенде айтпадым. Биринчи идеология болуш керек. Улуттук идеология, билим, андан кийин экономика, андан кийин саясат.
Курултайга биринчиден бул институттун орду кандай болот? Менин көз карашым боюнча. Биринчиден делегаттар шайланат, ар бир айылдан. Ошол идеологиялык ишти жүргүзүүдө укугу бар. Вот. Туура айтып атасыз. Эң маанилүү. Элди уят намыска чакырган да ушул институт болуш керек. Биринчиден ошо шайланган делегаттар эл шайлат. Эгерде эл шайласа чын аяктан келген болот. Биринчиден акыл эстүү, тажрыйбалуу, турмушту көргөн, эл уккан, турмушту көргөн, анча мынча кыйынчылык башынан өткөн, билген, эл уккан, ошолор келип маселелерди кеңеш сурап, мамлекетте туура жолдо баратабы же кичине кыйшайып кеттиби? Анан эми Дубайдагы жолугушууга кайталы. Бул кандайча ишке ашты, ал жерде эмне маселе чечилди дегендей. Дубайда айтсаң, бир жагынан ыраазымын, бир жагынан күлкүм келет. Чын айтканда, мен кирип барсам, Аскар Акаевич отурат, Роза Отунбаева отурат. Сиз билбей эле бардыңызбы, кандай форматта болорун, эмне болорун, эмне сөз болорун? Мага ушундай кабар келди. Президенттин демилгеси менен эле сюрприз болгон турбайбы? Мага ушундай маалымат келди. Садыр Нуркожоевич сиз менен Дубайда жолугуп, Дубайда болот экен, сиз менен жолуксам деди, сүйлөшөт. Мен айттым, с удовольствием барам дедим. Башка каякта мүмкүнчүлүк болот президент менен жолукканга. Учуп бардым, барып кирсем, экөө отурат, мен деле туруп калдым. Сиз үчүнчүсү болуп бардыңыз. Анан учурашып отурдум. Анан кандай десем, азыр Курманбек Садыр Нуркожоевич күлүп отуруп туруп, азыр сүйлөшөбүз. Артон менден кийин бир 5 мүнөттөн кийин ким? Сооронбай Шарипов келди окшойт. Же Атамбаев келди, ушундай да иш кылып. Ошол баарыңыздар бешөөтөн чогулду да? Баш бешөөбүз отуруп сүйлөшүп. Андан кийин кичине мындай диванда отурдук, сүйлөшүп. Баарын эле киргенде өңүнөн көрүнүп турду, күтүлбөгөн жолугушуу болуп атат. Неожиданный мындай болуп. Анан сүйлөшүп, учурашып, анан кийин столго отурдук, моңдой тегерек столдо баарыбыз отуруп. Анан ошо Аскар Акаевичти эми Садыр Нуркожоевич айтты, жашыңар боюнча Аскар Акаевич сиз, андан кийин ким? Аскар Акаевич сүйлөдү, ушу рахмат деп баш кошуп, чогултуп, тиги бу деп. Андан кийин такташып кеттик, кимиңиз улуу, Роза Исакан улуубу же мен бир ай улуу болуп чыктым, анан мен сүйлөдүм. Мен да айттым, Садыр Нуркожоевич, рахмат. Биринчиден мондай жүз көрүшүп сүйлөшө турган сөздөр деле бар. Сизге рахмат. Баарыбыз эле. Бир гана тиги Алмазбек бул тиги бул деп эле Эми президенттин демилгеси менен түзүлгөн бул мындай бир өзгөчө мүмкүнчүлүк болчу да. Туура. Анан мен ушул боюнча ошо сиздердин жолугушуудан кийин эле улуттук телевидениядагы Ой Ордо деген көрсөтүүгө чакырган эле. Ошондо эле айткам да, рас ошондой бир калыс аянтчага бүт мурдагы экс жетекчилер чогулгандан кийин биринчи эшикти жаап алып, сөгүшүп, урушуп, айткан сөздүн баарын ичара айтышып, кеңешип, анан элге бирге бир жыйынтык бир билдирүү менен кандайдыр бир кечирим сурап, ошол эле мезгилде сунуш айтып, элди ынтымакка чакырып, ошондой бир билдирүүнү чогуу жасашканда жакшы болот эле. Ошондой мүмкүнчүлүктү өздөрү колдоно алышкан жок деп айткам. Азыр деле ушул ойду айтып атам да, эмне үчүн ошондой мүмкүнчүлүктү колдоно албай калдыңар? Бир эле киши үчүн. Сиз чындыгында Алмаз Шаршеновичти премьер-министр кылып, командаңызга алып келип, колдоо деле көрсөттүңүз го дейм. Алмазды мен жакшы эле колдодум. Биринчиден 2005-жылы. Мындай жеке өзүңөрдүн ортоңордо андай деле маселе жок. Эч карама-каршылык жок болчу. Дагы үчүнчү күч бул жерде да иштеди да. Бийликтин кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыгы ойноп кетип атпайбы? Ошондой болуп атат да. Саясий бул саясий күчтөр айрыкча таасир эте турган тышкы күчтөр көп Кыргызстанга. Кандай ойлойсуз? Мына дүйнөлөшүү процесси азыр дагы ыкчам кетип атпайбы? Жана башында сүйлөштүк да. Ушундай учурда азыр дүйнөлүк аналитиктер айтып атат, баягы кыргызча айтканда оомат кайра чыгышка кетип атат. Келечекте мындан ары чыгыш өнүгөт. Ал чындап эле мына Кытай, Япония, Индия кетип атат. Биз да чыгыш өлкөлөрүнө киребиз.
кээде чоң өлкөлөргө караганда ушундай мезгилде кичи бизге окшогон өлкөлөр жолун тапса тез өнүгүп кетүү да мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Кыргызстандын мен ойлойм эң мындай бир Кудай сактасын биринчиден ички душмандан. Ички ынтымак керек биринчи. Ички душмандардан Кудай сактасын. Биринчи. Эгерде Кыргызстандын ичинде саясий туруктуулук болбой, монтип эле бирине бири жамандап, бирине бири шыбап, бирине бири компромат менен антип минтип, амур сөз сырттагылар пайдаланат. Биринчиден ички стабилдүүлүк болбосо, чет жаткан инвесторлор келбейт. Коркот. Кой дейт, бул мамлекетке биз акча каражат. Стабилдүүлүк болбосо. Конечно. Акча каражатыбызды салып алып эртең баарын арест кылып алып койсом эмне кыласың? Кой барбайбыз дейт. Ошондуктан эң негизгиси стабилдүүлүк болуш керек мамлекетте. Саясий стабилдүүлүк болуш керек. Кыйкырык-мыйкырыктын баары парламентте болсун. Бул мамлекеттин келечек өнүгүүсүндө саясий стабилдүүлүк менен улуттук биримдик өтө зарыл. Анан могу курултайдын жетекчилигине келгенден бери биздин почтабызга ар кандай маалыматтар келип түшөт да. Ошо курултайдын жүрүшүндө эле 2000ден ашык суроо, талап, сунуштар түштү. Анан ошонун ичинен бир кызыктуу, сиздин ошол президент болуп турган мезгилиңизде сизге деле мүмкүн келгендир. Бул казына, байлыкка байланыштуу экен да. Илгерки кыргыз каганаты, андан кийинки Чыңгыз хандын доору, андан кийин падышачылык Россия, коммунисттик доордон бери биздин тагдырлаш болуп калбадыкпы? Кыргызга тиешелүү дагы ошол казынада тийиштүү болгондо да салмактуу бир биздин үлүш бар экендиги жөнүндө маалыматтар келип түшүп, азыр ушунун үстүндө эми рас бизде курултайга силер баягы элдик структура катары түзүлдүңөр, ушундай маалыматка кайдыгер болбой силер да өз оюңарды айткыла деп биздин поштага келгенден биз да буга реакция кылып атабыз да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Бул маселе ачык айтканда биз иштеп атканда эле көтөрүлгөн. Айтылып жүрөт, интернетте деле толтура. Мен кээ бир учурда айрыкча ушул жерде мына бош убакыт көп болгондон бери бир нерсеге өкүнүп калдым. Ушу тарыхчы болбогонума да. Ачык айта, инженер болуп калганымга. Жана казынанын түбү барбы, изилдесе болобу сиздин оюңузча? Менимче муну изилдеш керек. Изилдеш керек го дейм. Эми көрсөтүүбүз да аягына чыгып калды. Курманбек Салиевич, баары бир ата журттун топурагы алтын дейт да. Сагындыңызбы Кыргызстанды, элди, журтту дегендей. Бул жердин баары эле түп түз экен, токой экен, тоолорду сагындыңызбы дегендей. Анан элге журт кайта турган сөзүңүз барбы? Сөзсүз сагынасың да, кантип сагынбай. Мен эми айрыкча келгенде, бул жака келгенден кийин бир 3-4 жылга чейин тоолор түшүмөн түшпөйт. Дайым тоолорду көрөм, апам түшүмө кирет, атам түшүмө кирет. Тоолор апа-апакай ушинтип кар жаап, машина айдап жүргөндөр тоолордун үстүндө. Анан ачык айтканда мына кыргыз боюнча сөз көтөрүп кеттиңер. Мен биринчиден Кудайга ыраазымын кыргыз болуп төрөлгөнүмө. Экинчи эркек болуп төрөлгөнүмө ыраазымын. Кайта бир жерден угуп калдым, мени Дунгандарга жакын деген. Баса ошол суроомду да калып калыптыр. Сизде эле сиздин ата теңиз боюнча дагы эл ичинде бир топ сөз бар да. Сизди кээси Дунгандарга байланыштырганы бар. Ушунду айта кетсеңиз. Мен кандайдыр бир четмен угуп калдым да, ушу Курман Бакиевди ушундай бир Дунган бул кыргыз эмес деп. Мен жет атам тең кыргыз болгон. Элиме эч качан зыян келтирбей турган аракет кылып иштеп келгенмин. Бул дүйнөдө жаңылышпаган, ката кетирбеген адам болбойт. Мына жана өзүңөр айтып кеткендей, мен ар кандай кызматтарда көп иштедим. Катачылыктар да кетти, ийгиликтер да болду. Ошондуктан мен ушул 2010 жылкы болгон төңкөрүштө өзүмдү менден бир-эки жолу сурашты. Сиз ошондо кандай дейсиз? Сиз күнөөңүз барбы, жокпу? Мен ачык эле айткам, мен күнөөм бар. Мен күнөөм эмнеде? Мен ошого жол бергеним үчүн күнөөм бар. Мен мамлекет башчысы катары ошону алдын ала билип, жол бербешим керек эле ушуга. Мен ошон үчүн өзүмдү күнөөлүү деп сезем. Мен элимден кечирим сурайм, кыргыз элимен. Мен муну мурунда бир жерде айткам билбейм, эмнегедир чыкпай калган. Мен айткам, ал окуя төз мен мамлекет башчысы болгондон кийин мен күнөөм бар, моралдуу күнөөм бар.
Бирок бүгүнкү күндө бүгүнкү эл аралык абалды эске алып, Кыргызстанга эң биринчиден мен каалайт элем, ынтымак каалайт элем. Курманбек Салиевич, атайын убакыт бөлүп, мынакей ошол сиз жетектеген мезгил боюнча өзүңүздүн оозуңуздан бир топ маалыматтарды уктук, сизге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Кыргыз аламы көрсөтүүсүнүн кезектеги саны соңуна чыкты. Бүгүнкү көрсөтүүгө Кыргыз Республикасынын 2005-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын президенти болуп иштеген Курманбек Салиевич Бакиев өзүнүн ой пикири менен сиздер менен ачык бөлүштү. Кийинки көрсөтүүбүздө Роза Исаковна Отунбаеваны менен маек уланмакчы. Саламатта болуңуздар, шуну менен көрсөтүү соңуна чыкты.